Москвада 2025 жылдан тарта мигранттарга тест атымда иштөөгө тыюу салынат. 2025 жылдын 1-январынан тартып Москва облусунун бийлиги бир катар аймактарда патент боюнча чет элдик жарандарга иштөөгө тыюу салат. Жаңы чектөөлөр алкоголь жана тамеки соодасына, тест атымга, социалдык кызматтар, спорт, маданият, эс алуу, саламаттык сактоо жана билим берүү тармагына таасирин тийгизет. Москва облустук өкмөттүн төрагасынын орун басары Наталья Маслененко мындай чечимди мигранттар иштеген соода тармактарында керектөөчүлөрдүн даттанууларынын көбөйүшү менен түшүндүрдү. Мындан тышкары анын айтымында киргизилген чектөөлөр мүмкүн болгон чыр-чатакты азайтууга жардам берет. Учурда Москва облусунда алкоголдук ичимдиктерди, сыраларды жана тамекилерди сатуучу дүкөндөргө аларды тартууга 15% чектөө бар. Биз патент менен иштөөгө толук тыюу салган 22 аймакка кошулгубуз келет дейт ал. Жаңы чектөө 5-6 миң патент ээсине таасир тийгизиши мүмкүн. Маслененко алардын ордун орусиялыктар жана Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн Армения, Беларусь, Казакстан жана Кыргызстандын жарандары толуктай алат деп ойлойт. Булак Коштова. Садыр Жапаровдун энеси Улан Жапаров үй камагына чыкты. Мындай чечимди 1-май райондук соту чыгарды. Улан Жапаров президенттин атасынын бир тууган энесинин баласы Ракымжан Жапаровдун уулу. Ал биринчи рет 2023 жылдын июнь айында бажычылар аралашкан мыйзамсыз ишке тиешеси болгон деп шектелип кармалган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 4 айдан кийин үй камагына чыгарылып, иши сотко өткөн. Экинчи рет быйыл июлда ал бирөөнүн ишенимине кирип, өзгөчө ири өлчөмдөгү суммага алдаган деп шектелип, кайрадан камалган эле. Россиянын Самара шаарында консулдук кызматтарды көрсөткөн тейлөө борбору ачылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык аталган тейлөө борбору сынамык иретинде киргизилип, Москва убактысы боюнча саат 9:00дөн 17:00га чейин иштейт. Бул борборго документтерди тапшыруу үчүн акы төлөнөрү белгиленди. Мекеништерди ал жерден төмөнкүдөй документтер алса болот. Мөөнөтү бүтүп калган, жоготкон же бузулган ID карта, жалпы жарандык паспорт жана айдоочулук күбөлүк. Кыргызстанга кайтып келүү үчүн маалымат, социалдык укуктук документтер, нике тууралуу документ, Кыргыз Республикасында соттолбогондугу тууралуу маалымат. Борбордун дареги Мичурин көчөсү 78, Сурапилет номери +7 499 648 91 53. Булак Спутник KG. Гумда маймыл адамга кол салды. Чынар соода борборундагы зоопаркта маймыл бошонуп кетти деп билдирди күбө. Анын айтымында маймыл зоопарк кызматкерине да кол салды. Нурланбек Шакеев коомдук саясий абал жана диний кырдаал боюнча пикирин айтты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев парламенттин 18 сентябрдагы жыйынында айрым саясатчылар тарабынан ушак айың таратылып, парламент тарай турганы жөнүндө кеп тараганын айтты. Ал учурда коомдук саясий абал туруктуу экенин айтып, эч кандай өзгөрүү болбой турганын билдирди. Акыркы күндөрү айрым саясатчылар ушак айынга жакын адамдар өлкөдө ар кандай өзгөрүүлөр болот экен, референдум болот экен, парламент тарайт экен, депутаттардын саны кыскарат, чоң-чоң саясий өзгөрүүлөр болот экен деген сөздөрдү чыгарып жатышат. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө маалым болгондой, акыркы күндөрү жөнөкөй тил менен айтканда экөөнү эриктирбеген, бирөөнү эриктирбеген саясатчылар, айрым ушак айынга жакын адамдар коомдогу өлкөдө ар кандай өзгөрүүлөр болот экен, референдум болот экен, парламент таркайт экен, парламенттин саны кыскарат экен, чоң-чоң саясий өзгөрүүлөр болот экен деген ушак айындарды чыгарып атат. Бунун бардыгы суу кечпеген сөздөр. Бизде бүгүнкү күндө саясий туруктуулукту камсыздап, ошонун негизинде бүгүнкүдөй жогорку экономикалык көрсөткүчтү камсыздап атабыз. Андыктан эч кандай саясий окуялар болбойт. Алдыда
17 ноябрга белгиленген жергиликтүү шайлоолорго, жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго даярдыктар болот. Ошол жергиликтүү кеңешке шайлоолорду биз татыктуу, таза өткөрүшүбүз керек. Биз парламентке карала турган диний маселелер боюнча мыйзамдын тегерегинде дагы коомдо ар кандай талкуулар болуп атат. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам тегерегинде талкууларга да биз туура багыт берип коюшубуз керек. Дин бул өзүнүн мамлекеттен сырткары кармаган. Буга чейин дагы билесиздер, дин иштерине мамлекет аралашпайт. Мыйзамды да ошол дин иштери боюнча комиссия, аалымдар ошолор жазып келишет. Ошонун негизинде көрөбүз. Ар кандай чектөөлөрдү айтып атышат, жоолукчандардын жоолугун алдырат экен, даватты токтотот экен деген эч кандай жоолукчандар алынбайт. Бул биздин салтыбызда да, динибизде да болгон. Кыз келиндерибиз, апаларыбыз жоолук кийген. Андан сырткары дават, мына ошол даваттын жардамы менен бизде өлкөдө бир топ аракештик, баңгизат, сойкулук, бир топ терс көрүнүштөрдүн баары жоюлуп келген. Бирок бардыгы ирет менен болот, иретке салынат. Бакыт Сыдыков бүтүндөй парламентке көө жаппай кетип эле калбайбы? Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун парламентте отурууга моралдык укугу барбы? Албетте биз жок деп жооп беребиз. Себеби бир тууган жездеси Нургазы Айдаров иш жүзүндө Салимбай Байбача менен ымаласы ысык болуп келген. Аны каржылап пөйпөңдөп жүргөнүчү. Учурда Салимбайга байланышкан бизнесмендер, экс-чиновниктер камалышып, кусуп жатышат. Нургазы Айдаров качып кетти. Кайниси Бакыт Сыдыков Ата журт Кыргызстан фракциясын жетектеп отурат. Жумурай журт таң калууда. Жазалоого келгенде бийлик калыстыгын көрсөтсө, эл да туура бага бермек. Таң каласың. Бул эргул бүтүндөй парламентке көө жаппай кетип эле калбайбы? Азия News гезити Булакарова Кежи. Жер ресурстары агенттиги Кызыл китепти жоюуну көздөп жатканын билдирди. Бул тууралуу аталган агенттиктин жетекчиси Асылбек Сатвалдыев 17 сентябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштери коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында билдирди. Ал жер ээлигин таанытуучу мындай китептерди жасалмалуу көбөйүп кеткенин белгилеп, анын ордуна кадастр планын киргизүү зарылчылыгын белгиледи. Муну менен жер сатууга байланышкан коррупцияны жоюуга мүмкүн болорун айтты. Кадастр планы өзүнүн КР кодуна бекитилген документ. Бул кодго жер тилкеси тууралуу толук маалымат камтылат. Жер тилкенин аянты, ТВ категориясы, ээси, менчиктен түрү баары ошол коддун ичинде камтылат. Кадастр планы жердин бүт конфигурациясы. Биз кызыл, жашыл китептердин ордуна ушул документти киргизүүнү көздөп жатабыз, деди Сатвалдыев. Аталган комитет 17 сентябрда жер кодекстин долбоору жана жер кодексин колдонууга киргизүү, айрым мыйзам актыларын күчүн жоготуу деп таануу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карады.